Меккеге барасың го, киргенде. Субханаллахил азим. Ары кандай инсандар бар ал жердечи. Нерв болосуң, сабырдуулукту үйрөнөсүң. Сен ал жерде бир туура эмес бир кыймыл аракет кылып койсоң, ошончолук соопту жоготосуң да. Ошончолук өзүңдү мындай кармайсың ошол жерде. Чалдар барып ошол мечитте, Аль-Харам мечитинде эме алышат да. Ордун алып эметип коюшат. Анан бирөө келип анын ордуна отуруп алса, ошол жерде мушташкан учурларды көргөнмүн да. Мушташат кадимкидей чалдар. Бирок Меккеден кийин Мадинага барганда отелден түшөсүң го, отелден түшүп, эмеден фойеден чыккандан кийин бая жек көргөн инсандарды да ошол жерде кучактагың келет да Мединадачы. Мечитке чыгасың, намазга кетип атасың пайгамбарсың мечитечи. Чыкканда тиги карасын көрөсүң, башкасын көрөсүң. Кетип бараткан кучактагың келет да. Ана ошол иннамал муъминуна ихва аят бар го, ошол жерде накта жашайсың ошол жерде. Эмнеге десеңиз, ансар менен мухажирлердин эмеси ошол жерде болгон да. Алла пайгамбар саллаллаху алейхи ошол жерде эме кылган да булардычы, бир тууган кылып койгон да. Мына ошол жердеги баягы эмоция, руханият калып калган. Азыркы убакка чейин бар да. Ал жерде инсанды сүйөсүң. Мединанын жергиликтүү инсаны башкача, жумшак. Меккедегилер өтө копол да мындай. Жесткий. Пайгамбар саллаллаху алейхи неге көчүп кеткен ошондой айтып. Ошон үчүн көчүп кеткен.